Ассаламу алейкум достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ашкабактын пайдасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ашкабак биздин ички органдарыбызга гана пайдасын тийгизип койбостон, ошондой эле сулуулукта дагы ашкабакты кеңири пайдаланышат. Мына ошол жөнүндө кененирээк сөз кылмакчымын. Анда сөз түрдө менин каналыма тиркелип жана видеону акырына чейин караңыздар. Бул видео сиздер үчүн пайдалуу болмокчу. Уйкусуздукка кабылганда 1 стакан жаңы сыгылган ашкабак ширесине 2 чай кашык бал кошуп жатаарда ичип туруу керек. Циститтен арылуу үчүн күнүнө 2 жолу ботко катары даярдалган ашкабакты 50 граммдан жесе болот. Ушундай эле максатта күн сайын 2-3 стакан жаңы сыгылган ашкабак ширесин ичип турууга да мүмкүн. Ачкарын ашкабактын семичкелерин чагып жеген шартта ичегидеги ар кыл курттар өлүп жоголот. Ашкабактан жасалган даамдар кандын курамындагы холестеринди кубалоого эгедир. Ашказан ичеги тутумунда көйгөйү барлар ашкабакты сууга бышырып жессе болот. Бирок бул гастрит жана ашказан жарасы үчүн эмес. Бул жашылча ич катууну дагы жөнгө салат. Ашкабактын семичкесиндеги А, В, С витаминдери жүрөктүн иштешин жакшыртууга шарт түзөт. Ал үчүн аларды кооруп, тазалап, бал менен аралаштырып, андан күнүгө эртең менен ачкарын 1 аш кашыктан жеп жүрүү керек. Ошондой эле ашкабактан бетке маска жасасак болот. Ал үчүн жарым стакан ашкабактын маңызын 3 аш кашык майда шекерди жана жарым чай кашык ашкабак семичкесинен алынган майды жакшылап аралаштырасыз. Бирдиктүү масса болгондо аны бетке тегиз жабасыз да манжаларыңыз менен жай массаждайсыз. 10 мүнөттөн кийин бетиңизди жууп салсаңыз, териңиз жумшак, назик болуп, чарчаңкы абалыңыз энергиялуу жүз менен алмашат. Чач үчүн маска жасайбыз. Чачтын бардык өзгөчө кургак түрү үчүн болуп көрбөгөндөй жагымдуу кондиционер. Мындан кийин чачыңыз жалтырап, жумшарып, эпке бат келерлик болуп чыгат. Бул үчүн жарым стакан ашкабак маңызын 4-1 стакан табигый йогуртту, 2 аш кашык балды жана 1 чай кашык ашкабак семичкесинин майын аралаштырасыз. Аны чачка бүтүндөй маска катары сиңире сыйпайсыз да мончо топусун кийип турасыз. 30 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп салуу зарыл. Бетке, чачка маска жасап койбостон, денебизге дагы маска жасасак болот экен. Ал үчүн бизге сууга бышырылган ашкабактын маңызын блендерден өткөзүп аласыз. Андан 3 аш кашык идишке салып, ага 3 аш кашык майда күрөң шекерди жана 1 чай кашык ашкабак семичкесинин майын кошосуз. Даяр болгон масканы денеге кебез менен массаждоо аркылуу сүртүп, бир аздан соң жылуу сууга жууп жибериңиз. Жетпей калса, масканы ушул эле рецептке көбүрөөк кылып, денеңизге сүйкөп, андан кийин жууп саласыз. Бут үчүн маска үй шартында жасалуучу натыйжалуу спа процедура деп ушуну айтса болот. Анткени бул маскадан кийин бутуңуз жумшак, жагымдуу жана сыйда болуп чыга келет. Ал үчүн 1,5 стакан ашкабак маңызы менен 1 жумуртка жана жарым чай кашык балды жакшылап аралаштырасыз. Анан масканы бутуңузга, таманыңызга кошо толук жабасыз. 15 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп салуу керек. Ашкабактын зыяндуулугу: гастрит, ашказан жарасы жана кант диабети менен ооруп, бул дарттан жабыркап жүргөн адамдарга ашкабак жана ашкабактан жасалган даамдарды жегенге болбойт. Себеби аталган жашылча күчтүү кычкылдандырууга сапатка ээ. Ал организмдин кычкыл чөйрөсүнүн тез салмакталуун бузуп жиберет. Ошондой эле ашкабак семичкесин көп жагуу да зыян деп айтылат. Ал тиштин эмалын жабыркатат. Видео пайдалуу болгон болсо, каналыма жазылууну унутпа.